бүт калпытсызсыңар, бүт Кудайдан жөө качкан силер. Кудайды алдай албайсыңар, Кудайды алдайм деп атасыңар. Мынакей, Мадумаров. Ушу Мадумаров, Адахан. Шакалсың сен, Адахан. Сен аз мээрден кечке күттүм. Мен сен мээрден өпкөңдү, мээрден эле жулам. Мээрден чыкканда сен өпкөңдү мына азыр кеч кирип калды. Азыр чыксаң, азыр өпкөңдү жулам. Мен сага тиги Бекзат эмеспин, жөн эле кайрылып жер саткан жерси. Кайсыл бетиң менен барып ошол жерде кемпир абатта 4000 гектар жерибиз кетип калыптыр деп сүйлөп атасың. Өңгөс сүйлөсө дагы сен сүйлөбөй эле койсоң болмок, Адахан. Шымара десе. Өңгөс сүйлөсөң да сен сүйлөбөй эле койсоң болмок. 4 анкылабыз мынакей көлдүк туугандар. 4 анкылабыз көлдө казактарга берип салды мына. Анын колу турат. Токмокко барсаң, Абизнойдон 1 метр ары Абизнойдон баса алмайсың. Казактар Адахандын колун чаптап атат, монтипчи колун чаптап атат. Чемпионсуң жер саткан боюнча. Анан барып туруп, ушул 90 депутаттын ичинен ушул жалгыз барып туруп анан жерибиз кетти дегенде, чей бул таң калам да менчи, таң калам. Ошо менен кантип ушунчага чейин кой сын айтып атат, сын айтып. Сынды айткыла. Да, туура сөзгөр, бирок үстүнөн силер, үстүнөн, ошонун үстүнөн мына Баткен окуясын чыгардыңар. Мен ошого ачуум келип атат. Силер ошонун үстүнөн мынакей мына Баткен окуясын чыгарып атасыңар. Бийликти алыш үчүн Баткен окуясын чыгарып атасыңар. Тажиктер жизни бизге кол салбайт эле. Түрткү болбосо биз кыкең тараптан мына тажиктин баары могу жерде түрткү болбосо, ал жака түрткү болбосо через Россия эч качан алар талаш 24-жылы мына 3 жыл мораторинг ошо менен эле талаш тетиги 100 жылга жакын мына жер талашып мынчалык атышка чейин барган эмеспиз. Мынчалык атышка чейин барган эмеспиз. Шакал жооп бересиң, Мадумаров, жооп бересиң. Сени Атамбаев менен Соке могу правительствого, могу ак үйгө жакын жолотчу эмес. Могу Турузбекова да өкүрүп бакырып жүрчүсүң. Штабыңда эле өзүң менен өзүң сүйлөшүп, өзүңө суроо берип алып, өзүң менен өзүң сүйлөшүп жүрчүсүң. Сен ошондой күн көрсөтпөй, ошондой кылыш керек болчу. Ладно деп түтүн Кыргызстанды мынакей алып келдиң. Ошол жерде уялбай туруп барып туруп ошол жерге сүйлөп атасың, жерибиз кетти депчи. Мамлекеттик деңгээлде ал жерден бардыгын түшүндүрүп, Камчыбек Ташиев менен Садыржап барып, ошол жерде канча убактысын алып түшүндүрүп берди, түшүндүрүп берип. Сага Жапаров кетеби, Ташиев кетеби? Sen вообще талада каласың, по-любомучу. 1000 тимеле жаманда, 1000 фейктериңди кой бер. Анан дагы уялбай, өткөндө дагы сүйлөп коет, үн чыкпадым эле. Чыркыратып тиги ороз айымды кармап алыптыр да, чыркыратып. Өзүң чыркыратып гостиницада жатканда какта элең я? Ошол жаш кызды чыркыратып кармап алыптыр деп. А сен жылдап гостиницада чыркыратып аны күнү түнү баса калып атканда каяктасың я? Ошондой болобу? Өзүң кызың менен тең эмени чыркыратсаң сага болот, Анан элди козутуп, мынакей андан да жаман революция болот деп атса тимеле. Аны эмне сурак алып койсо болбойбу 4-5 саат? Бусуп атпайбы мыйзам да? Эркин мынакей бир адамга куугунтук болгон жок. Силер ушуну бир түшүнүп алгыла. Чем башка президенттерге караганда. Силер Атамбаев учурунда, Сооронбай учурунда мынтип сүйлөй алчу эмессиңер. Азыр эки достун жооштугунан пайдаланып, мына ушундай элди өлүмгө түртүп атасыңар. Кайсы эмеге өткөндө тиги куугунтук болду деп чыгып кимге десем, жанагы 19 жашар бала менен Балтабайга дейт, Балтабайым башың жегир ал
Ал экөө өзү суранып барып кирип кетти. Ал аны эч ким камаган жок. Ага наоборот айтты, кызматыңды ал мына деп. Бул өздөрү барып кирип кетип атышат буларчы. Өздөрү барып кирип кетип атат. Андай кызматты бизге сунуштай элек, идиоттор. Ошон үчүн эсиңер бар да, этеңерди жыйгыла. Атакан, мен сени могу жерден күтүп атам. Кеч кирди азырчы. Кармасамчы. Мойнуңду жулам, уктуңбу ушул жерде. Мен сен менен тамашалаш, мен сен менен анан жер саттыле, мер саттыле деп мен бакырып, кыйкырып анан Facebook менен мен сен менен акый айтышпайм, уктуңбу? Эмне деле азыр? Конкретный сүйлөшөбүз, чыккының азыр мерден. Кыйтыланбай. Ошо туугандар, биз мындай байма-бай чыгып турабыз, байма-бай. Көрөбүз. Убакыт барынча сүйлөгөн бар ушул жерде эле калат. Бирок бардыгын убакыт көрсөтөт. Духтан түшпөгүлө, до концабы? До конца. Ушул түшпөйт. Баткен окуясын чыгаргандарды жазалагыла деп кайра этмеле, оозунан түшпөйт. Ты, Самый Кожо, умный негр. Ашамбаевка сен бир жылкыңды киргизип алып, Баткен окуясын Россия менен биргеликте кандай чыгарганыңарды билбейт деп атасыңбы? Анан кайра туруп алып, кайсы бетиң менен бул Аллага шек келтирип атасыңар силерчи? Бул үчүн түбөлүктө тиги дүйнөдө дагы жооп бересиңер. Тосоктон орун аласыңар. Канча деген киши, 140 миң деген киши мына эвакуацияланды деп. Кайра туруп алып, мынакей. Сен кимден кандай момдай жыптарды мына, жыпты тартып койчу. Мына момдай жып алды Самый Кожо, подарка. Билбейт деп атасыңбы же? Мен да суранам ушул парламентке, мен дагы туруп ушул Самый Кожого окшоп, менде дагы көп маалыматтар бар, мен дагы ошону ачыктап берем. Бирок азыркы биздин обстановкабыз өтө оор болуп атат да, оор болуп атат. Тажикстан мынакей мурун айткан бул нерсе мен алдын ала билгем, даже алдын ала айтып да келгем. Бул нерсе кайталанат. Мунун бардыгы бийлик талашуу. Бизде акыл үйрөткөндөр аябай көбөйүп кетти. Силер ойлоп атасыңар, силерден Ташиев менен Садыр Жапаров эч качан акыл сурабайт. Силердин акылыңардын үстүндө бир эле ой бар. Только өкөнү кетирип туруп Кыргызстанды бөлүп жарып алабыз деген эле максатыңар. Ал максатыңарды айтпай элдин бардыгын башына айландырып атасыңар бүгүнчү. Бирок буларга дагы убагы келет, ответин аласыңар. Садыр Жапаров менен Ташиев бул силерге неме эмес. Сооронбай Жээнбеков, Бакиев эмес. Кырчындай болгон бирөөнүн баласын өлүмгө түртүп атасыңар. Бир канчасы мына түрттүгөр Баткенден. Элдин башын айлантып атасыңар. Бирок акыры эл өзү ойгонуп, ошол силер көтөргөн адамдарыңар кайра өзүңөрдүн жана көтөргөн фейктериңер кайра өзүңөрдүн каныңарды ичет. Жана бир маймыл жүрөт Россияда. Бир маймылын алып келип кармаса, дагы бир маймыл пайда болуп калыптыр. Шаменов дей, жана баягы граната деп маякта жүргөн. Ошондо эле айткам мен, жардырып жиберелечи ошону. Бүгүн мына оппозиция деп кылып бириккен кыймыл деп түзүп алып жана чал деген чалдай болуш керек да. Убактылуу өкмөт мынакей. Ошонун ичинде Исмайыл Исаков бар болчу. Ташиев сенден суранып атабы ушинтип тиги кемчилигимди айтып берчи, мунумду мынтип берчи деп баардык мамлекеттин кызыкчылыгына жетилип атат. Силер момдай бурмалабагыла, айтып бурмалап эч качан ийгиликке жетпейсиңер, айтып коеюн. Эч качан провокациялык жол менен ийгиликке жетпейсиңер. Эл үчүн эч нерсе кылган жоксуңар. Эч нерсе.
Айтып сотканы кармоо, мен деле сүйлөй берем. Менде деле вагон дух. Билесиңер, убагында мен кандай асылгам, мен Ташиев менен Садырга. Кандай асылгам. Андай дух толтура, бирок биз мамлекеттин элге кан төгүп албайлы деп, элди баягы эл деп жүрөбүз. Иш жүзүндө көрсөткүлө, иш жүзүндө. Мынакей, могу немелерге эскертип кетем. Жана Шамент деген маймыл Россияда жанагы Сапар Исаковдун немеси. Бомбаңарды барын менде бомбаңар, билесиңер. Бүт. Исмаил Исаков, мынакей, бир эмес, эки бет өлкөнү талкалап кетти, көрдүңөр. 3 жолу талкалады даже. Мына убактылуу өкмөттө дагы келген, Бакиев кеткенден кийин Миноборона келди. Канча деген военныйлердин үйүн менчикке чыгарып кетти. Андайын убактылуу өкмөткө келип канча ячейкаларды талкалап кетти. Ал анан кайра келатасыңар, эми бул бет андай болбойт. Ойлогон ой максатыңар ишке ашпайт. Ошол көтөргөн адамдарыңар, силерди көтөргөн адамдарыңар мына бир канчасы келди. Кайра өзүңөрдү урат кайра. Койт фейктериңер болобу, эмнеңер болобу? Болду кулада, мына Facebook'ta түбеле түтөп кетиптир. Айланайын, Кудай сактасын, ушундай дагы немелерди жасасаңар, ушундай да пост. Ошо менен кантип ийгиликке жетем деп атасыңар? Менде бир суроо таң. Сен иш кылбасаң, неметпесең, ошонун баары ошол сен соткаңдын эле ичинде эле калып кетет. Анын баардыгы унутулат. Силер үстүдө туруп алып, бирөөнү түртүп коюп, бирөөнү фейк кылып алып, анан дагы еще бирөөгө жаап коюшат. До концалар деп. До конца эмес, супер до концамын мен, супер. До концаны көрө элексиңер. Эми көрөсүңөр до концанычы. Эми көрөсүңөр мындан кийин. Мына биз азыр чогулуп мына штаб ачып атабыз. Жакын арада буюрса штабтардын баары ачылат. Биз мынакей Ташиевди, Садыр Жапаровду 100% колдойбуз. Колдоп до конца деп мынакей сөз бергенбиз, присяга бергенбиз.